Гөйрө байке менен да тигини көргөнбүз. 30 кылалы. 30 кылыш керек экен. Iya. Ayo taksi ya. Yok. Böyle kılık. Bak ya nasıl? Abi çıkarganda жасап алабыз. Dağ tigi. Monday kılavuz dep. Bunu hazırında ne ettik da? Az gayra var. Razmeri qanday ekan? Biz mayda uruqtарды вообще жердің üstüne ele seyip qo'yuz da. Ова негизи уруктан 3 эсе чоң тереңдикте себилет да. Обычно агрономияда 3-төн 5ке чейин деп атат да 5 сантиметрге чейин. А биздин топурактар бир аз эме да, чоп болуп катып калат. Ошон үчүн бир 3 сантиметр. Шагырат чекти да. Анан суюлтасы. Ол жерде мо 2-1 сом да. 10 миң 30 миң алып келди. Башкасы. Бол аягына чейин себесиңер да. Az примерно 15 сотук болот да. Примерно мону жарымына чукулдап калат да. Жок, ошо солубуз мисалы үчүн 15 сол болсо могу. Жакшы болбойт. Санайт турбайсыз да деп. Экөө чүп кетсе анан теребизби? Примерно менин каршы менен жер каршы. Мону өлчөп ал. Сөйлө баягы. Акварин тиги ошолор чачса болот. Жок, акварин эме ал минеральный болуп калат да. Жана биоплюс деген бар, реал органиктик бар. Ошолорду сунуштап чачсаңыз болот. Эми баягы органикалык, экологиялык таза деп сунушталган сертификациясы бар препараттар болот го. Ошолорду колдонсоңор болот. Бисмилла да ача берели, баштап кетели. Бисмилла, Кудайым берекесин берип. Температураны көрүп. Примерно ушундай эле урак экенбиз да. Ушундай эле таштай бересиз. Көбүрөөк албайт экен. Ошо өйдөрөөк, э? Жанагы оз чоң чын эле алып алып. Шелкуны деп коет да. 5 жыл жашайт экен бул. Бул сойлоп жүргөнү. Теплицада 2 солдун ортосу 40, анан 22де сепкенбиз да. Просто теплицада ным көп, күндүз ысык берет. Жалбырактар өсүп кетти. А биз мындай карасак, жалбырагы деле өтө бийик болбойт экен мунун. Запайы. 14 буш. Диаметри 7ден өйдө. Узуну 20 сантиметрден узундар жакшы стандарт экен да, жакшы экен. Анан бул сортуна жараша кээ бирөө кысканан тоголок болот экен, жерге жараша. Бирок кээ бирөө пала шартында эми суу кургак, жер катуураак болуп калышы мүмкүн да. Кысканан жоон болуп калышы мүмкүн да. Буйрса быйыл көргөзөт экен. Ак күчү өтөтүп койсо болот турбайбы? Ооба, негизи сунушталат экен. Баягы кызылча деле 2 жолу ак күчү өтөт да, чүрбөт. Бирок анда деле 45 болот да биягычы. 45-ынан ошону кана бир 8 жалбыракка чейин ак күчү өтөт. Примыкание эме листьев болот го межиреже. Бир нерсе маселе болушу мүмкүн, баягы күйдө эме бар да, узкий колесалар бар да ичке. Туурасы 25-30 эле болот. Ал буга түшөт, келе берет. А биздики болсо азыр бизлердегилер 40-45 ушундай. Обычно ылдый жак ичке эле болот, примерно бир 30-28. Ошондой болсо анда жүргүзсөк болот болчу. Ошол жасалган иштер боюнча биз бүгүндөн мисалы дүйшөмбү же шаршемби да датасын жазып туруп эле. Анан мисалы датасын жазбайсыз бияка элечи. Шаршемби мычасы деп туруп эле редко отуруп септик деп элечи. Кайсы көчөнү атабыз? Биримдик көчөсү. Тиги тоголок экен деп сез. Мен кол койдурган таштап кетем эмессизби? Бул сизде калды. Мейлиңиз бар. Рахмат. Алла разы болсун. Бул редканы тапшырдык сизге. Анан ушуну жакшы өстүрүп, буюрса жакшы.
Жақсы баспек. Қандай бар? Анан азыр айбай шығарыңыз кірсейді. Анын ұстап тұру андайын жоқ, бір қаттелі қылып, жауаш қылады, қылады. İçine cüktü arabayı at kalbayı. Şansı boluşunca sonu ayabayla koyuyorlar. Söz size size gelecek. Kişi көп болады қой. Анан азыр редкеле берели деп атабыз. Капустаны бербейле, редкеле. Бирөөмчө жеңил болот, топуракка да себет, караш жеңил экен да. Ушунда бөлүнөт да бу дыйкандар арасында.